Саламатсыңарбы балдар, силер менен бүгүн биз даражаларга киришебиз. Эң биринчи биздин үйрөнө турган нерсебиз бул даражалардын жадыбалы экен, даражалардын жадыбалы. Эмне жөнүндө айтайын деп турам бул жерде. Даражалар жана тамырлар негизинен эле мектепте көп окуучулар бөлчөктөрдөн кийинки проблемасы ушул болот. Оң жана терс сандар деле алар проблема. Кыскасы бардык эле темалар проблема да. Анан булар ортодо көп кездешет да жалпы республикалык тесттечи. Ошондуктан мындай көңүл буруп, азыр мен айта турган сөздөрүмө анан айткандарды толук кылсаңар, калган математикадагы жашооңор жеңилирээк болот. Мисалы, көбөйтүп бөлүп кошуп кемитүүлөрдү жакшы аткарганга, көбөйтүп бөлүп кошуп кемитүүлөргө көбөйтүүнүн жадыбалын жаттаган негизги ролду ойнойт да. Экинчи класстын ортосуна келгенде көбөйтүүнүн таблицасын жаттатат, анан балдар аны деле көбү жаттабагандыктан кийин көбөйтүп бөлүп ошол амалдарды аткара албай калат дагы, анан кыскартуу, анан негизи бардыгы фундамент жок болуп калган себеби ушундан да. Анан даражаларга келгенде, тамырларга келгенде дагы кайсы сандан канча тамыр чыгат, же болбосо кайсы экинин мисалы 5 даражасы 32 экенин окуучу кантип билет? Негизи түшүндүрүлөт. Экини, мисалы үчүн, экинин 5 даражасы деген бул экини өзүн 5 жолу көбөйткөнгө барабар деп, экини 2 көбөйтсөк 4, 4 2 8, 8 жерде 2 16, 16-ны 2 көбөйтсөк 32 мына чыгып атат. Демек анан муну ушинтип түшүндүрүлгөн менен бирок окуучулар аны дагы жакшы түшүнбөй калып атпайбы? Ошондуктан биринчи биз даражалардын таблицасынан, жадыбалынан башташыбыз керек экен. Мына 2-нин 8 даражага чейин жатташыңар керек. Мына 2-нин квадраты 4, 2-нин кубу 8, 2-нин 4-чүсү 16, 2-нин 5 даражасы 32, 2-нин 6-чысы 64, 7-чиси 128, 2-нин 8 даражасы 256 деп. 3-түкү 5 даражасына чейин жатталат экен. 4-түкүн 4, 5-тин 4 даражасына чейин, 6 менен 7-ни кубка чейин жаттайт экенбиз дагы, анан калган сандарды квадраттарын билишибиз керек экен 12-ге чейин, мына 8-дин квадраты 64, 9-дуку 81, 10-дуку 100, 11-дин квадраты 121, 12-ники 144, 13-түкү 169, 15-тики 225 жана 25-тики 625 деп турат. Мына көрдүңөрбү? Ушуларды жаттап алышыңар керек. Ушуларды жаттагандан кийин гана силерге ошо даражалар жөнүндө эсептер, тамырлар жөнүндө эсептер оңой болот экен. Эгерде буларды жаттабасаңар, анда чыгара албайт экенсиңер. Ошол себептен силер бул даражаларды жаттайсыңар дагы. Анан видеого, эки жакты карабай видеого түз карап туруп, толук таблицасын айтып бересиңер дагы, анан мугалимге жөнөтөсүңөр. Анан мугалим көрүп текшергенден кийин силерге кийинки сабактарды ачып берет.